Мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Мыйзамдагы уруу, мыйзамдагы положение, смотрящий деген аты бар үчүн ошону өзү признавать этиш үчүн кармалып соттолуш керек болсо. Бүгүн президент Америкага барып келгенден эле ушул иштер болуп кеткен. Мисалы бажыда, УКМКда, милицияда, ак үйдө, көк үйдө, ар кайсы тармакта ошол кылмышкерлер өнүгүп, өрчүп, жарантып, мындан мурун эле камалышкан да, кайра коюлган. Орун басары болуп келет. Ошол алты кайманаттуу адамды чыгарышат. Ушул айдын 4-октябрь күнү Крим Төбөл Камчы Көлбаев окко учту. Анын өлтүрүлүшү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш аеосуз жүрүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Башкача айтканда, каралар дүйнөсү мындан ары болбойт деген таризге алып келишти. Мындай ишенимдүү билдирүүлөр менен иш аракеттер дал келип жатабы? Дегенибиз, Камчы Көлбаев өлгөн күнү Алтуха деген кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Алтынбек Ибраимов абактан чыкты. Ал эле эмес, ушул окуялардын баары президент Садыр Жапаровдун Америка Кошмо Штаттарына барып келгенден кийин болуп жатат. Бул жөн гана дал келүүчүлүкпү же биз билбеген башка дагы жагдайлар барбы? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Мурдагы спикер Акматбек Келдибеков 17 сентябрь күнү Бишкектеги тойканалардын биринде экинчи уулун үйлөнтөт. Ал тойго конок катары экс-президент Сооронбай Жээнбеков, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана Крим Төбөл Камчы Көлбаев катышкан. Көзү тирүү кезинде Көлбаевдин аты акыркы жолу ошондо аталган эле. Бул тойдон кийин той ээси Акматбек Келдибеков баш болгон, Райымбек Матраимов жана Камчы Көлбаев УКМКга суракка чакыртылганын айрым массалык маалыматтар жазып чыгышкан. Көп өтпөй 4-октябрь күнү Крим Төбөл Камчы Көлбаев атайын операция учурунда каза болду. Я не провоцирую вообще. Нормально объясню. Адам болгулачы, адам болгулачы, дайте пойти. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Ооба, Ташиев мындан ары мыйзамдагы уруу болбой турганын айтып, каралар менен күрөш катуу жүргүзүлөрүн билдирди. Анын мындай билдирүүсүнө уда кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Орол Акбаров 2023 жылдын 9 айындагы уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн жыйынтыгын жарыялады. 2023 жылдын 9 айында ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан ар кандай кылмыш фактылары боюнча уюшкан кылмыштуу топтун 147 субъектилери кармалып, кылмыш жообуна тартылган. 120 кылмыш иши козголуп, тергөөнүн жыйынтыгы менен 80ден ашык материал сотко жөнөтүлгөн. Калган фактылар боюнча тергөө иштери уланууда. Маалыматка ылайык, уюшкан кылмыштуу топтордун 147 мүчөсү кармалыптыр. Бул көрсөткүчтү алар жигердүү иш катары сыпаттап бергендей. А бирок 147 адамдын 120сына иш козголуптур. Калган 27сине эмнеге кылмыш иши ачылган эмес деген суроо жаралат. Ооба, кылмыштын курамы аныкталбаган себептен козголушу мүмкүн. Андай болсо анда эмнеге аларды кармашты? Дагы бир жагдай, 147нин ичинен 120сына кылмыш ишин козгоп, анын 80ден ашык материалын сотко жибериптир. Калган 40ка жакын фактылар боюнча тергөө иштери уланып жатат дей турган болсок, анда алар ошондо үй камагында болуп калабы? Буга да жооп жок. Мына ушундай суроолор жаралып жаткан соң чын эле уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөш жүрүп жатабы деген бүдөмүк ойлор жаралбай койбойт. Козголгон кылмыштардын саны менен ким кармалып атат жана башка азыр чоң бомба сымал жардырып маалымат чыгарып атпайбы күндөчү. Ал боюнча чыныгы күрөш жүрүп атат, жүрбөй эле баа бериш кыйын да. Анткени биз билебиз, Кыргызстанда калыптанып калган тажрыйба. Бүгүн дүңгүрөтүп баардык жаңылыктарга беришет, тигини кармадык, муну кармадык, эртеси кой беришет. Мамлекеттик система өзүнүн арасынан да тазаланыш керек. Мисалы бажыда, УКМКда, милицияда, ак үйдө, көк үйдө, ар кайсы тармакта ошол кылмышкерлер өнүгүп, өрчүп, жарантып, мындан мурун эле камалышкан да, кайра эле коюлуп калган. Эмнеге коюлган? Эмнеге убагында камакка алынган эмес?
деген суроолор бар да. Ошого баарын чогуу кылмайынча системдүү күрөш жүргөнүнө мисалы ишениш кыйын да. Кыргызстанда криминалдардын таасири күч алганы жашыруун эмес. Кылмыштуу топтор соңку жылдары кулаш жайып, аны менен өлкөнүн саясий, бизнес элитасы эсептешип калган. Ал тургай мамлекеттик башкаруу саясатына аралашып калган. Түрмөдө каралар үчүн жакшы шарттар түзүлүп, ачыктан ачык эле алардын сүрөттөрү интернет баракчаларында жарыяланып жүрөт. Түп тамыры менен кылмыштуулукту жоюш мүмкүн эмес. Себеп дүйнө жүзүндө бир да өлкөдө андай болгон эмес, и болушу мүмкүн эмес. Түп тамыры менен кылмыштуулук болбойт деп. Бири-биринен жанагы уурдайбы, уюшуп кетеби, контрабанда болобу, наркотрафик болобу, аны менен шугулдана беришет. Аздан болсо. Бирок алар мамлекетке, саясий процесске, бизнесмендерге тийишпей, эч кандай аларга куугунтук кылбай, эч кандай коркутпай, үркүтпөй, өздөрүнүн баягы чакан бир кылмыштуулугун жасашы мүмкүн. Мындан кача албайсың, потому что адам деген адам. Себеп дегенде наркотрафикти баары бирөө контролдош керек. Россиянын уурлары, ОПГлары, башкалардын көбү ошого кызыктар да. Андан чоң, мындайча айтканда акча алышат. Аны таратышат. Демек бул жака өзүнүн кишилерин койгонго аракет кылат. Ал кишилер бияка келбей эле, Кыргызстан келип, ошол жактан дагы иштей бериши мүмкүн. Көлбаевдин өлүмүнөн кийин мыйзамдагы уур атыккан жарандар биринин артынан бири каралар дүйнөсүнөн баш тарта башташты. Алгачкылардан болуп Сакал Кайманаты менен таанылган Улан Токтосунов видео кайрылуу жолдогон. Андан кийин Женго деген ат менен таанылган Кадыр Досонов, Узун деген кайманаты бар Улан Барчакеев жана башкалар ууру статусунан баш тартып, Кыргызстандын мыйзамдарын сыйлап жашай тургандарын билдиришти. Дал ушул жерден бир жагдайды айта кетсек болбойт. Камчы Көлбаев өлгөн күнү Алтуха деген кайманаты бар Алтынбек Ибраимов абактан чыкты. Бирок ал эмнегедир Крим дүйнөдөн баш тарткан билдирүү жасаган жок. Эми муну бул жерде бийликтин катышы менен болот да. Түздөн түз эле. Эгерде кылмыштуулук менен күрөшүп атса, эмне үчүн Камчы Көлбаевди өлтүрүп атышат дагы ошол эле Камчы Көлбаевдин орун басары болуп жүргөн. Ошол Алтуха кайманаттуу адамды чыгарышат. Бийликке бул жерде да суроо жаралып атат. Бийликке кандайдыр деңгээлде ал адамдын кереги бар. Ошол эле бизди түрмөдө ошол эле адамдын колу менен коркутуп, кыйнатып, баргандай нерселер жасатышкан. Балким бул бийликке да ошондой мен айтып атпаймын. Түздөн түз ушул адамдарды пайдаланган, колдонгон, мисалы Ашыр Кожоев, бүгүнкү күндө ийинде орун басар. Ошол адамдар турганда билбейм. Кылмыштуулук менен күрөшөт деген бул жомок. Ал адамдар турганда. Күрөш керек системдүү түрдө. Системдүү түрдө күрөш албаса бул күрөш эмес. Крим төбөл Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин анын байлыктары тизмектелип жарыяланды. Ал эле эмес аны менен байланышта делген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн сырткары ишкерлер, мурунку депутат, жакындары дагы кармалды. Алардын арасында Авангард стиль курулуш компаниясынын жетекчиси Эрнис Минкеев, Элит Хаус курулуш компаниясынын мурдагы жетекчиси Тимур Файзиевдер суракка чакыртылып камакка алынды. Бул аракеттерди мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова мындайча түшүндүрдү. Бүт дүйнө жүзүндө кылмыш чөрөсү, бажы, курулуш, чоң базарлар, чоң ушундай немелерди тейлейт да. Анан ошонун аркасы менен бизге деле азыр карасаңар кимди кармады? Бажы кызматынын мурунку орун басарын, строй компаниялардын ээлерин камап атышат да. Алар дагы ошол башка мамлекеттердеги эле кылмыш чөрөсү ошол биздеги экономиканын ушул тармагында байланыштар бар деп кармап атышат да. Мисалычы макул ошондой болсо, чынында ошондой болсо, анда мамлекетке канча акча кайтарылды, канча реалдуу менчик ээси, мисалы кечээ эле сиз жакшынакай бизнес баштап атсаңыз, криминал келип алып койсо, сизге канча ошол мүлкүңүздү кайтарып берди мамлекет, ошол кылмыштын аркасы, кылмыштык тергөөнүн аркасы мененчи. Анткени ар бир акчанын же ар бир мүлктүн ээси бар да, же мамлекет, же жеке адам. Демек кылмышкерлер менен күрөшүүдө ошол кылмыштуу иш аракеттин аркасы менен байган адамдардан ал негизсиз мыйзамсыз мүлктү алып кайра кайтарылып бериш керек туурабы? Ошол да кеп да. Адатта президент Садыр Жапаров коомдо талаш жараткан ар кандай окуяларга реакция берип келет. Бул жолу да андан мыйзамдагы уурунун жок кылынышы боюнча президенттин пикирин коомчулук күттү.
Көлбаевдин өлүмүнөн кийин 12 күн өткөн соң өлкө башчы өз оюн билдирди. Анда ал бул окуяны эл катары интернет булактарынан укканын айтты. Бирок эмнеси болсо да өлкөдө Крим дүйнө болбошу керектигин белгилеп өткөн. Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокуроруңду алып, өзүң барып жеринен көрүп, мага так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп мага кайра чалды. Атышуу болуп кетиптир, өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Операция кандай болгон? Мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Тез арада тергөө иши жүргүзүлсүн делип, иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат, жыйынтыгын күтөлү. Саясий талдоочулар президенттин мындай билдирүүсү кайра бир нече суроолорду жаратканын айтып жатышат. Билдирүүнү жоопкерчиликтен качуу аракети катары сыпаттап жаткандар да жок эмес. Бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн экенин айтышууда. Анткени мыйзамдагы уура тыккан Көлбаевдин аты атайын АКШнын кара тизмесине киргизилген. Жакында эле президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарына барып, Джо Байден менен жолугуп келди. Көп өтпөй Көлбаевдин аты аталып, аягы өлүм менен бүттү. Дагы экинчи жагдай өткөндө эле биздин президент Садыр Жапаров Америкага барып, ал Америка Кошмо Штаттарынын президенти Байден жана көптөгөн таасирдүү адамдар менен жолугуп келди. Көп дагы суроолор жаралат да, биздин президент Америкага барып келгенден кийин эле ушул иштер болуп кеткен ошол Көлбаевдин өлгөнүнө. Себеби Америкадагы Көлбаевди ушул дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү дегилген, эң баягы 10 наркобарон деп эсептелген, санкция берилген, сөзсүз түрдө кармалыш деген адамдардын тизмегине кошкон да. Анан ал киши Америкага барып келгенден кийин дагы бул иштер болгону дагы көптөгөн суроолорду жаратат. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Көлбаев жана Матраимов менен байланышы бар 50дөй бажычы иштен алынганын жарыялады. Анткени алар жогоруда аталган адамдар менен тыгыз байланышта экенин аныктаптыр. Бирок кызматтан алынган бажы кызматкерлеринин аты жөнүн, ээлеп турган кызмат ордуларын тактаган жок. Кылмыштуу уюшулган топторду жок кылгандыгыбызды кээ бирлер ушул мындай бир ностальгия менен эстеп атышат да. Ушулар жок болуп кетти да, ушулар ушундай болуп жаза тартып атат да деп ошолорго болушкандай болуп сүйлөп, ошондой видеолорду чыгарып, аларды колдогондор чыгып атат. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары кылмышкерлерди эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмышкерлерди колдоп, кылмыштуулукту бул жогорку деңгээлге алып чыгып, кылмыштуулукту популяризация кылгандарды, ошолорду мындай бир өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек. Кылмыштуулук түп тамыры менен уюшкан кылмыштуулук жок болуш керек. Интернетти ачып карасаңар, элдер түрдүү комментарийлер жазып атат. Бул конкуренттерди тазалап, өзүнүн адамдарын коет экен бул жака, өзүнүн бала чакаларына мындай бул кирешелерди ийгерип берет экен, тиги бу дегендерчи. Анан эмнеге бул пикирлер айтылып атат? Анткени буга чейин дагы ушундай криминал менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп баштап келатып, анан кийин аягы билинбей калган иштер абдан көп болгон. Дээрлик ар бир президенттин тушунда. Ошон үчүн адамдар биз айранды үйлөп ичип калганбыз да. Раз саясий эрк менен баштап аткан болсо, эгерде ниетинде, анда өздөрүнүн жанындагы адамдарга чейин барыш керек. Керек болсо ак үйдүн 7-кабатына чейин чыгыш керек. Азыр менимче мындай аяна турган нерсе калбагандай болуш керек да. Учурда криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатканы маалым. Анда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү мунапыска илинбейт деп жатышат. Ал тургай кылмыштуу топторго кошулгандарга да жоопкерчилик каралат экен. Албетте болгон мыйзамдар менен иштегес, мамлекетти оңдош, реформа кылыш, ОПГдан кутулуш, коррупционерлерден кутулушка бизде болгон мыйзамдар жол берет. Мыйзам кол бутумду байлап койду деп айткан, бул эми калп эле шурултоо. Анан пробация, ырайым суроо. Жок, эми пробацияны кечирип койгула. Тергөө маалында жанагы кыз келиндерди, жаш балдарды зоруткан адамдарды деле пробацияга коюп атпайбы? Тергөө маалында тергөөчүлөрдүн, ошол укук коргоо органдарынын өздөрү кылмышка болгон баасы кандай? То есть тяжесть преступления орусча айтканда. Кылмыш эгерде оор деп өздөрү бааласа, анын орто жолдон мисалы акчанын канча акчаны негизсиз мыйзамсыз алып койгон.
Андан дагы кылмыштын оорлугу көз каранды. Анан ортодон сүйлөшүү жолдору менен 100 миңдин ордуна 10 миңди болуп калса, албетте пробацияга мүмкүнчүлүк болуп калат. Эгерде тергөөчүлөр шектүүлөргө, кылмышкерлерге туура баа берсе аракетине, анда пробация колдонуу мүмкүн эмес да. Ушултоо. Эксперттердин айтымында криминалдык топтор менен күрөшүүнү укук коргоо органдарынан баштоо керек дейт. Ошол эле күч түзүмдөрүндөгү кадрдык саясатты өзгөртүп, реформа жасоо абзел. Ал гана эмес, сот тутумундагы алешимдиктерди да жоюу керек дешет. Албетте, кептин баары ошондо болуп атпайбы? Кылмыштуу топтун мүчөсү деген үчүн эле ал кармалыш керек. Мыйзамдагы уру, мыйзамдагы положение, смотрящий деген аты бар үчүн ошону өзү признавать этиш үчүн кармалып соттолуш керек болсо. Ошондо кептин баары, мыйзам жок да. Ошону эми алып барабыз деп атабы ушуну? Сиз долбоор боюнча бир Тилекке каршы буну эмес, ал жанагы оперативно розыска ОРДМ, оперативно розыска мероприятие боюнча алып барабыз. Маселе эми биздин сот системасында реформа толугу менен жүрүлөт. Реформа болбогон, ушундай акыбал болбогон жерде соттордун көбү ар кандай ыплачтарга аралашып кетет. Же болбосо 100 миң, 200 миң долларга ар кандай бир акчаларды алып туруп, өзүнүн баягы тиги криминалдык топтордон бирөөлөр чыкса, аларды кой берип жүргөн учурлар бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Көлбаевди кармоо учурунда анын жанында кимдер болгону жана кандай шартта каршылык көрсөткөнү жөнүндө маалымат берген эмес. Бирок эмнеси болсо да криминал менен күрөштүн биринчи этабы жүрдү дегендер бар. Калган этаптар качан, кандай жүргүзүлөрү убакыттын энчисинде калганын айтышууда. Эгер коомчулук күткөн үмүт аткарылбай кала турган болсо, анда бийликтин бул аракети катардагы пиар катары, же болбосо Крим дүйнөдөгү орун алмашуу катары кабыл алынып калышы толук мүмкүн деп жатышат.